ушул кесиптин ээси болом деп кыялданып келатам. Буюрса 19 жаштагы Бекабиевдин ден соолугуна байланыштуу экинчи топтогу майыптыгы бар. Бирок буга карабастан ал Жалал Абад колледжине тапшырып, программист адистигинде билим алып жатат. Максатым ушул эл жериме ушул адистин жардамы менен элге жардам берсем, менден бир пайда тийсе ушул биздин Кыргызстан Республикасына ошол эле тынч аман болсо эле болду. Бүгүнкү күндө колледжде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 13 студент билим алат. Мындан улам окуу жайдын имараты алардын керектүүлөрүн эске алуу менен оңдоодон өткөн. Андан сырткары материалдык техникалык базасы жаңыланып, керектүү шарттар түзүлдү. Анан студенттерге коопсуз окуу чөйрөсүн түзүү. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, коопсуз окуу чөйрөсү деген студент биздин окуу жайга өз үйүндөй келип, ата-энесинин үйүндө отургандай, ар бир мамилебиз, ар бир жасаган ишибиз алардын өнүгүшү үчүн болуш керек. Ошондуктан бул аспект аябай маанилүү. Колледж Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган эксклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна катышып, алдыңкы тажрыйба борбору болуп уюшулган. Анын алкагында окутуу программалары жаңыртылып, мугалимдер дагы окутуулардан өтүшкөн. Биз ушул колледждин окутуучуларын Бишкектеги алдыңкы окутуу борборлоруна апарып, таалимин жогорултуп келдик. Анын бардыгы студенттерди азыркы жаңы ыкмаларга, жаңы методика менен таалим бергенге жөндөмдүүлүгү бар. Ушул окуп келген окутуучулардын арасынан өзгөчө жөндөмдүүлөрдүн тандоолдуктагы ошолордун жардамы менен азыр башка кесиптик лицей менен колледждин мугалимдерин окутуп жатабыз. Жалал Абад колледжи Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы окуу жай. Мында 3000ге жакын студент 14 адистик боюнча билим алышат. Окуу жайда мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн окуу төлөмүнүн да жеңилдиктер каралган. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.